Ичеги эмнеге экинчи мээ деп аталат? Ичеги тууралуу таң калтырган 6 фактыны сунуштайбыз. Биринчиден, өзүн өзү башкарган нерв системасы. Денедеги башка органдарыбыздан айырмаланып, биздин ичегибиз өзүн өзү башкара алат. Ага мээ буйрук бербейт, дейт ичеги саламаттыгы боюнча дарыгер Меган Росси. Органдын көз карандысыз акылы ичеги нерв системасы деп аталат. Ал бир гана ичеги карындын туура иштешине жооптуу болгон организмдин борбордук нерв системасынын бир бөлүгү. Экинчиден, денедеги иммундук клеткаларыбыздын 70% ичегиде жайгашкан. Дарыгер Россинин айтымында, ичегинин саламаттыгы ар түрдүү ооруларга каршы иммунитетти чыңдоого маанилүү роль ойнойт. Соңку изилдөөлөр ичеге байланыштуу илдеттен улам адам баласынын башка ооруларды жуктуруу ыктымалдуулугу жогорулайт. Мисалы, ичегиси туура иштебеген адам сасык тумоо сыяктуу илдет менен ооруп калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн, заңдын 50% бактерия. Биздин денебиз бир гана тамакты сиңиргенден кийин калдыктарды бөлүп чыгарбайт. Заңдагы бактериялардын көпчүлүгү денебизге пайдалуу болуп саналат. Ал себептен заңдагы бактерияларды оорулуу адамга трансплантациялоо аркылуу жеткирип дарылоо учурлар болот. Ушул темада баарлашып калгандыктан дарыгер Россиден күнүнө канча жолу ажатканага барыш керектигин сурадык. Дарыгер күнүнө 3 жолудан аптасына 3 жолу барылса, ичегинин саламаттыгы жакшы экенин билдирет, деп айтты. Төртүнчүдөн, көп түрдүү азык ичеги микробдорун жакшыртат. Биздин ичегибизде триллионго чейин микроб бар. Алар тамакты сиңирүүгө жардам бергендиктен маанилүү каражат болуп саналат. Ар бир микробдук топ ар башка тамак менен азыктанат. Ошондуктан ичегинин иштешин жакшыртуу үчүн ар түрдүү тамактарды жеп турушубуз зарыл. Бир гана эт менен нан эмес, балык, жашылча жемиштер менен дагы азыктануу керек. Күнүгө тамактын бир эле түрүн жей берген адамдын ичегисинде микробдор алсыз болот. Бешинчиден, сиздин маанайыңыз ичегиңизге көз каранды. Росси ичегини карап, адамдын стресс деңгээлин анықтаса болот деп билдирди. Ден соолук үчүн стресстен арылуу чындыгында абдан маанилүү дейт. Ичеги денедеги серотонин затынын 80-90%-ын чыгарат. Серотонин дененин бардык бөлүгүнө, анын ичинде ичегиге дагы таасир этет. Мындан сырткары, серотониндин деңгээли аз болсо, психикалык ооруларды пайда кылат. Узак убакытка чейин стресс болсоңуз, анда серотониндин деңгээли төмөндөп жана ал эмоционалдык абалыңызга таасир этет. Мисалы, маанайыңыз түшөт, кыжырданасыз жана капалуу болуп каласыз. Алтынчы, ичегинин саламаттыгын жакшыртса болот. Дарыгер Росси ичегин жакшыртуу боюнча бир катар кеңештерди берет. Микробдорду жакшыртуу үчүн көп түрдүү тамактарды жеп туруу керек. Спорт жана йога менен алектенип стресстен арылыңыз. Эгер ичегиңизде маселе болсо, анда алкоголдук ичимдиктерден, кофеин жана ачуу тамактардан алыс болуңуз. Анткени алар ооруну күчөтүп жибериши мүмкүн. Күнүнө 7-8 саат уктаңыз. Изилдөөлөргө ылайык, эгерде аз уктасаңыз, ичегиңиздеги микробдордун цикли бузулушу мүмкүн. Ошондуктан өз убагында укташыңыз зарыл. Ичегиңизге дагы көңүл буруп, ден соолугуңузду чыңдап алыңыз. Бул BBC.